Саламатсыз эже. Сизден bir суроо. Сиз президенттин алдындагы адиес жөнүндө маалыматыңыз болсо, бир аз маалымат берип кетсеңиз эже. Мен Нары шаарынын тургуну Саркелей Басагым. Кыргыз Республикасынын президенттин алдындагы антикоррупция иштөө кеңеши түзүлгөнүнө 3 жылдай болуп баратат. Ошол иштөө кеңеши түзүлгөндөн бери коррупция азаюуда. Союз кандай жоюлуп кеткенде коррупция деген Кытайда гана биздин Кыргызстанда бошолгон да. Анан азыркы убакта ушул эң жөнөкөй эле мисалды айтсам, ушул мектептерге окуучуларды кабыл алыш үчүн деле сөзсүз түрдө акча алып туруп, анан ошол окуучуну кабыл алган. Садиктерде дагы ушундай болгон. Ал эми ооруп аткан адамдар доктурга барса, баштар дагы акча берсе, жакшылап карап туруп, акчасы жок жарандарды акырын эле кетирип турушкан. Андан сырткары деле ушул мамлекеттик нотариус өздөрүнө керектүү документтерди алганы барган убакта биздин аппаратыбыз иштебей турат. Ошол иштерге доверенность деле бере албай атабыз. Частный нотариуска барыңыздар деп ошол барган жарандарды кайра кайтарып жиберишкен. Алар акчасы жоктугуна байланыштуу ошол частный нотариустан деле ошо керектүү документтерин ала албай кайра кайтышкан. Ал эми кээ бир жарандар деле ушул райондогу облустук прокуратурага, райондук ички иштер бөлүмүнө, шаардык ички иштер бөлүмүнө арыз менен кайрылып барышканда, кимдердин акчасы болсо ошол акчалуулардын жанакей иштери каралып, ошол акчасы барлар жака чечилип, барган маселелер чечилүү жагынан. Ошентип коррупция деген көчөлүп эле турган. Азыркы убакта ушул антикоррупциялык иштер кеңеши түзүлгөндөн бери ошол коррупциялык бир азаюуда. Азайып атат. Ушу мектептерге, садиктерге окуучуларды балдарды кабыл алганда жөн эле кабыл алынып, акчасы жок болсо деле бара албай калган жарандар да мектепте Садик больницага барып деле доктурларга көрүнүп, каяка арыз менен кайрылган болсо, ошол арыздарды жакшы карап тамадак болуп жоопторун алып калышат да. Ошол антикоррупциялык иштер кеңеши өзү дагы ишти алып бара берсин деген бар. Себеби азыр ушул коррупция асастан болсо дагы кичине жоюлууда. Эми ошол антикоррупция кеңештин президенти өзүбүздүн Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров, ал эми башкы катчысы Муканова Нурипа Алиевна, Нурипа Алиевна дагы жумуштарды жасайт. ишиңизге келгенде рахмат, ишиңизге эл үчүн иштеп, кызмат кылып жүрө бериңиздер эже. Рахмат сизге дагы. Ассалаумағалейкум байке. Алейкум ассалам, кандайсыз, жақсысыз? Өзіңіз таныстырып қойбайсыз ба? Мен ошол осумдук катнамдуу Арзыкулов Артык. Президентке караштуу антикоррупциялык ишкердик кеңеш дегенди угуп жүрөсүзбү, билесизби? Ооба, угуп жүрөм. Президенттин алдындагы адиес. Анын Нурпалиевна деген эмеси башчысы бар, жакшы. Азыр коррупциянын эмесини жою боюнча жакшы иштерди алып барып атат. Ар жерде семинарлар өтүп атат. Жамаатта семинар болду. Өзүбүздө Бишкекте жыгыры болуп, бирок жакшы жемиштүү иштешип атат. Керек өзүгө азыр ушундай моменттерде. Рахмат байке. Саламатсызбы? Саламатчылык. Өзүңүздү тааныштыра кетпейсизби? Мен Сокулук районунун Туштулук айылынын тургуну Ниязова Гүлзада. Президенттин алдындагы антикоррупциялык ишкердик кеңеш жөнүндө уктуңуз беле? Ооба, маалыматым бар. Бул кеңешме 2 жылдан бери өзүнүн натыйжалуу иштерин алып көрсөтүп жатат. Көптөгөн мисалы үчүн мектептердеги акча чогултууларды токтоду, медицинада көптөгөн коррупциялык иштердин бети ачылды. Ушулардын баардыгына ушул ишмердүүлүктүн кеңешменин ишмердүүлүгү аябай чоң салым кошту да. Чоң рахмат. Саламатсызбы Сезим айым, ушу АДС боюнча кандай ой пикириңиз бар? Саламатчылык. АДС боюнча ой пикирим жакшы өз иштерин мыкты аткарып атат, канааттандырарлык десем болот. Ушу көп нерсеге мониторинг жасашып, сот тармагына, ушу көп тармактарга ушу көзөмөл жүргүзүп атканына кандай карайсыз? Жакшы, менин оюм жакшы. Эң жакшы иштеп атат. Өзүнүн ишин жакшы аткарып атат. Акт жана туура. Чоң рахмат. Саламатсызбы Малика айым? Ушу АДС боюнча кандай ой пикириңиз бар? Жакшы ойдомун. Мага иштеген иши аябай жагып жатат жана мониторинг иши жагып жатат. Бул ар кайсы мамлекеттик органдарга жүргүзүлүп аткан иштери кандай? Кандай ойдосуз? Жакшыбы? Ооба, жакшы ойдо. Жакшы иштеп жатышат, мониторингди жакшы жүргүзүп жатышат жана иштеген иши мага жагып жатат. Жакшы. Кандай ойдосуз? Кандай пикирдесиз? Жакшы ой пикирдемин. Ал иш алып барат. Сиздин оюңуз ушунча жакшы экен да? Рахмат. Саламатсызбы Мээрим айым, ушу АДС боюнча кандай оюңуз бар? Саламатчылык, эми ушу АДС боюнча оюм жакшы эле. Кандай иш алып барып атканын байкап атасыз? Менимче жакшы эле иш алып барып атышат.